Мына айтсаңыз, билим тармагында да айтып кеттиңиз, Москва мамлекеттик университетин аяктап, анан кийин андан сырткары сырткы мамлекеттер менен байланыш тышкы иштер министрлигинде көп иштедиңиз. Башка биз билебиз сизди Орто Азия мамлекеттериндеги гана айымдар эмес, Европада дагы көп өлкөлөрдөгү айымдар чындыгында азыр сизге абдан баа беришип, ушундай эме кылышат да. Сырттагы лидер айымдар менен мындай байланыштарыңыздар барбы? Кимдер менен ушундай атактуу айымдар менен? Ошолордон болсо айтып кетсеңиз да. Мен бир нерсени айтып коеюн. 1987 жылы биринчи жолу мен Нью-Йоркко барып калдым. Бүткүл улуттук уюмдардын генералдык ассамблеясына. Сентябрда башталат. Дүйнө жүзүндөгү өлкө башчыларынын баары келип, ошол жерде Нью-Йоркто бул дүйнөлүк кандай бир курултайда, ошол жерде кайсы өлкө болбосун, жагабы, жакпайбы, мисалы Иран менен Америка абдан катуу карама-каршылыкта, бирок ошол жерге барып ирандыктар да өздөрүнүн ойлорунун баарын айтып берет. Дүйнө жүзүндө кандай бир болуп аткан өздөрүнүн саясий көз караштарын айтат. Кичинекей өлкө болобу, же болбосо супер держава болобу, баарына ошол жерде сөз берилет. Анан мен да барып калдым, Советтер Союзунун делегациясы болчу, 87 жыл. Анда барсам, ушу жалаң эркектер болчу да, президенттер, премьерлер, тышкы иштер министрлер. Мына мен былтыр 2010 жылда сессияга барсам, бул болсо демек бир 30 жылга барабар болуп калды айырмасы. Мен айтайын сизге, жарым аялдар болуп калыптыр азыр. Премьерлер деле, президенттер деле абдан көп азыр аялдар. Мына Швейцарияда президент деле аял, вице-президенти деле аял, министр финансов аял, тышкы иштер министри аял. Ушунчалык мына Швеция, Швейцария деген өлкөлөр канча мына биз акыркы 10 жылда көрүп атабыз. Башкача айтканда, мына мен барсам, мен ошолордун арасында эле бир аял киши болуп калдым. Мындай бир мен тааныбаган абдан көп адамдар. Мен жакында Парижде болуп, ал жерде ЮНЕСКОга кирсем, мен Совет заманында Советтер Союзунун атынан ЮНЕСКОда иштедим эле. Кирсем, ал жерде генералдык директор да аял киши экен, Бокова деген Болгариядан. Ал жерде мындай аткаруучу комитеттин башчысы да аял киши экен, Россиядан, Митрофанова деген. Сөзсүз биз баягы эркектердин ортосунда деле мындай бир кандай жакын кызматташтык болуш керек. Булар бир жигитче бири-бирин колдойт окшойт. Биз да кыздар колдойбуз бири-бирибизди. Башкача айтканда, мына мен азыр көрүп атам, Путин менен сүйлөшүп, ал болсо ошо акча жагынан да, буудай жагынан да жардам берип айтты эле, мына биз буудай берип атабыз 1,5 миң тонна элитный урукту деп. Аларда министри бар экен, айыл чарба министри Елена Скрынник деген. Ушунчалык мен ыраазы болдум. Былтыр Роза Исааковна, эч мындай бир капа болбоңуз, мен муну өзүм жеткирип берем. Силерде мындай атайын ушундай элитный урукту кармай турган жер жок. Мен азыр июлда апарбайм, кийин августта апарып берем деп. Мен ойлодум, мына бул кандай бир ушу эже сиңдилик кандай бир катнаштай болду да. Мен мисалы жакшы тааныйм Япониядагы Огата айымды. Огата айым бул бүткүл улуттук уюмдардын качкындар боюнча уюмдун башчысы болуп, жогорку комиссар болуп иштеп турганда, а киши бияка келип Баткенде бир мектепти ачып, тиги качкындар үчүн, алардын балдары үчүн. Огата атындагы мектеп бар Баткенде. А киши азыр болсо Япониянын жардам берүү боюнча министрлигинин башчысы. Мен аны менен ушу кадимкидей эле дайыма ушу катташып турам. Былтыр Вашингтондо эл аралык эрдик үчүн деген сыйлыкты алганыңызды айтып кетпедиңизби? Ошол негизинен ошол кичинекей Кыргызстандагы ошол лидер айым деп сизге берилди да, ошол кандай критерийлер менен негизинен мындай берилет экен да ушул сыйлык? Мен менен бирге бир топ аялдар алды, 10 аял алды. Алар чындан эле бир абдан оор акыбалда жашаган, иштеген айымдар экен. Мисалы, мына
Ирандан болду, Пакистандан болду, түрмөдө да отурган адамдар экен. Ушу эрдик жазаптыр да булар. Ушу эчтекеден коркпой, тайманбай ушинтип иштеп жүргөн айымдар экен. Мисалы Мексикадан прокурор экен. Ушу мо баңгизаттарга каршы коркпой ошо жерде күрөшүп жүргөн аял киши экен. Мен болсо Кыргызстанда абдан оор заманда иштеп калдым. Ушу баягы 7 апрель 87 бала атылып, кандан биз ушу араң туруп, ошентип 2 айдан кийин дагы чоң канга дуушар болуп калдык. Ош Жалал Абад жергесиндеги жанагындай кайгышалуу окуяларга. Анан биз ушу элин бириктирип, ушундай нерселерден буларга моюнсунбай иштеп жүргөнүбүз деле бу команданын иши болду. Жалаң эле меники эмес. Ошо биздин аскерлер, биздин мына жанымдагы мен жора жолдошторум турбаса, мен аны көтөрө албайт элем. Бирок Кыргызстандын башында ушундай аял киши болуп калды. Ушундай учурда биз Кыргызстан чөккөн жокпуз. Андан бешбетер кайта биз дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн арасында биринчи биз парламенттик башкарууга өтүп кеттик. Биринчи биз ушул жерде шайлоону таза өткөрдүк. Ушул нерселердин баары бааланып атты да. Ушуларды баалап, ушуларды билип, мен оюмча берилди окшойт. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар мына ушул дүйнөдөгү айымдар менен, дүйнөдөгү лидерлер менен ушул президенттин байланышы боюнча, ушул эми лидерлик сапат боюнча, деги эле лидерлик деген эмне, ушул боюнча кыскачадан өзүңүздөрдүн оюңуздар менен жыйынтыктап койсок. Бул жерде эң оболу ошо заманынын талаптарын таануу, элдин артында ээрчиген, элдин духун көтөрүп, ошону алдыга ээртип кете алган, ошо өзүнүн ой тилегин, кыялын ошол адам аркылуу көрүп турган адам ошо чыныгы лидер деп эсептейм. Биз эми азыр тилге каршы дагы бир өткөл заман деп былтыр саясатчылар чечишти. Дагы өткөл заманда жашап калдык. Ушул өткөл заманыбыз 20 жылга созулуп кетти. Ушул өткөл заманыбыз тезирээк аяктап, анан кийин чырыгы өнүккөн заманга туш келсе экен. Анан ошондой заманга барууга биздин азыркы учурдагы президентибиз Роза Исаковна Отунбаеванын салымы чоң болоруна мен эч шегим жок. Азыр ушу жыйынтык катары айтар кебим ушул Роза Исаковнун мойнунда азыр дагы бир чоң жоопкерчиликтүү иш турат. Бул келе жаткан президенттик шайлоо. Ошону так, даана, таза, транспаренттүү өткөрүп алсак, баардык жамаа журтубуз менен анын башында Роза Исаковна дагы чоң үлүшү менен. Эгемендүү Кыргызстан бутуна туруп келатат. Анан бат ушу биздин Кыргызстаныбыз бат бутуна туруп кетсин. Анан ушуну бат бутуна турган себеби бул лидерлердин көп салымы чоң. Ошого татыктуу болсун биздин лидерлерибиз. Рахмат. Сиздин оюңуз. Биз буга чейин ушул жарандар коррупцияга каршы аялдардын лидерлиги жөнүндө вуздарда, көпчүлүк вуздарда өткөрүлүп келген. Ушундай тренингдер. Ушул тренингде КТР аркылуу, теле берүү аркылуу өткөрүлүп атканына аябай ыраазымын. Анткени бул аркылуу жер-жердеги баардык жактагы адамдар бул передачаны көрө алышат да. Ошондой эле ушул Роза Исаковнага ийгилик каалап, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүшүн каалайт элем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, ушундай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Ал эми урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ушуну менен лидерликти тандайбыз аттуу долбоорубузду аягына чыгабыз. Эми эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.